Сооротуучу Кудай. 25 февраль. Ыйык жазууда мындай аяттар бар. Силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Кайнап жаткан казандын капкагын ачсаң, көп буу чыгат. Бирок бир заматта кайда кеткени билинбей жок болуп кетет. Биздин жашообузду бул жерде ушундай буу менен салыштырып жатат. Чынында эле ошондой. Өмүр өтө кыска. Көздү ачып жумгуча өтөт. Кечээ эле кичинекей бала болуп, ата апабызга эркелеп, чуркап ойноп жүрдүк эле. Бүгүн өзүбүз ата апабыз. Эртең карылык кирип келет. Анан ошону менен өмүр өтөт. Өтө өкүнүчтүү, бирок кээ бир адамдар орто жаштын жыргалында көрбөй, өмүрдөн эрте эле өтүп кетишет. Өмүр өтө кыска. Кыска өмүрүбүздү болбогон майда чүйдөлөргө, таарынычтарга, бирөөлөрдөн өч алууга, жек көрүүгө коротпосок, андан көрө Кудайга жаккан иштер менен алек бололу. Ага жаккан ойлор менен акылыбызды толтуралы. Ага жаккан сезимдерге жүрөктөрдү толтуралы. Кудайга эмне жагат деген суроо келет. Жакыныңа кылганың, мага кылганың, дейт жазууда Кудай. Демек, жаныбызда жашаган адамдарга жакшылык кылып, жакшы сезимдерди тартуулап, кыйналгандарын көтөрмөлөп, жакшы сөз айтып, Кудайдын сөзү менен бөлүшүп, жардам берсек, ошол Кудайга жагат. Кыска өмүрүбүз да маңыздуу, пайдалуу болот.